даават боюнча айтып коеюн, бул эч кандай уюм эмес. Бул эч кандай кыймыл эмес. Ким не десе не дей берсин. Бул эч кандай партия эмес бул. Эч кандай бир өзүнчө бир коом, бир жамаат эмес бул. Даават пайгамбарыбыздын улуу мээнетинин уландысы. Бардык пайгамбарлар кылган мээнет бул. Бардык пайгамбарлар кылган мээнет. Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Кылабы, кылбайбы, канчалык кылат, ал экинчи орунда. Бирок мойнундагы милдет. Кылган утат, кылбаган уткарат. Көп кылган даражасы көп болот, аз кылган даражасы аз болот. Бул соода ачык эле бул. Бири-бирибизди мындай алдап, көндүрүп, уговаривать эте турган маселе эмес бул. Кылсаң машалла, кылбасаң өзүңө. Канчалык кылсаң ошого жараша. Канчаданды бир жылдын ичинде биз канчадан да аз көң койдук. Кече эле молда сабырдан муланы узатып келдик. Аллаху акбар. Алла рахматын алсын. Ошон үчүн туугандар, Куранды карап жашайлы. Пайгамбарыбызды карап жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таалам 23 жылда Куран түшүргөн. Ошо Куран бардык адамзатка түшкөн. Bundan пайдаланат имандуулар гана. Мусулмандар пайдаланат. Курандан мусулмандар канча узак болсо, ошончолук Алладан узак болот. Ошончолук жакшылыктан узак болот. Ошончолук берекеден узак болот. Ошончолук бакыттан узак болот. Ошончолук сооптон узак болот. Курандан канча узак болсоңуз, болду. Ошончолук сиздер узак. Дааваттын мээнети ушул. Ар бир инсанды Алла менен байланыштырыш. Биздин атабыздын байланышы Алла менен болсун. Апабыздын байланышы Алла менен болсун. Аялыбыздын байланышы Алла менен болсун. Балдарыбыздын байланышы Алла менен болсун. Үммөттүн байланышы Алла менен болсун. Кимдин жеринде жашап атат түшүнсүн. Кимдин абасын жутуп атат түшүнсүн. Кимдин суусун ичип атат түшүнсүн. Кимдин рызкысын жеп атат түшүнсүн. Жашоо кимден келип атат түшүнсүн. Ден соолук кимден берилип атат түшүнсүн. Акыл кимден келип атат түшүнсүн. Неаматтар кимден келип атат түшүнсүн, билсин. Дааваттын мээнети ушул. Бул ааламдын кожоюну менен байланыштыруу. Биз өзүбүз байланышпасак башканы бирөөнү кантип байланыштырабыз? Өзүбүз тааныбасак башкага кантип тааныштырабыз? Өзүбүз Алладан коркпосок башканы кантип Алла Таалага коркутабыз? Биз өзүбүз Алладан үмүтүбүз жок болсо башканы кантип үмүттөндүртөбүз? Биз өзүбүз Аллага ибадат кылбасак башкаларды кантип Аллага ибадатка чакырабыз? Бардык пайгамбарлардын баары жалгыз Аллага чакырган. Жалгыз Алланын сыйынуусуна чакырган. Я Алла! Ааламдын кожоюну жалгыз, жаратуучусу жалгыз, сыйынуучусу жалгыз. Ала лахул халq вал амр. Аллага гана таандык жаратуу дагы, Аллага гана таандык буйрук дагы. Бул жерде мындай эмес да? Асман, күн, ай, жылдыз, жер, бейиш, тозок бардын Алла жаратып, ааламды Алла жаратып, эми башканын буйругу жүрө тургандай, андай эмес. Ким жаратты, ошонун буйругу жүрөт. Ким жаратты, ошо сыйынууга ылайыктуу. Ким кожоюн, ошонуку. Лиллахи мулкус самавати вал ард. Ва ма байнахума. Аллага гана таандык. Жер, асмандын ортосундагы бардык бадышачылык мүлк Аллага таандык. Алланыкы бул. Андыктан Аллага, ошон үчүн иншалла бул дааваттын максатынан ушул туугандар, биз байланышты Алла менен бекемдейли. Үмүт, коркуу, Алладан коркуп жашайлы. Алладан үмүт кылып жашайлы. Алладан коркуп жашап, күнөөлөрдөн сактанайлы. Күнөөлөрдүн кичинекейинен дагы, чоңунан дагы, көзгө көрүнгөндөн дагы, көрүнбөгөндөн дагы, жеке дагы, жалпы дагы баардык күнөөлөрдөн сактанайлы.
тилдин күнөөсүнөн, көздүн күнөөсүнөн, кулактын күнөөсүнөн, жүрөктүн күнөөсүнөн, ойдун күнөөсүнөн, күмөндүн күнөөсүнөн, колдун, уяттуу жердин, путтун күнөөсүнөн, алкымдын күнөөсүнөн сактанайын. Ушу күнөөлөрдөн сактанганда, жылаандан сактангандай, чоктон сактангандай күнөөлөрдөн сактанайын. Ушунун аты таква. Ушу таквалыкты алыш үчүн, таквалыкты күчөйтүш үчүн, таквалыкты бекемдеш үчүн, таквалыкты таркатыш үчүн Алланын жолу. Алланын жолу жөнөкөй жол эмес бул. Ушул жакшылык үммөткө жетсин. Жакшылыкты алмашайлы. Жакшылыкта бирибиз менен жарышайлы. Алланын жолуна экен. Демек Кур'ан-ы Карим Алланын улуу китеби, Кур'ан-ы Каримге амал кылууга, ошон үчүн иншалла үммөттү чакырып, үммөткө бекемдер.